Достор, ал эми бул видеодо болсо биз ушул окуу порталынын жалпы түзүлүшүн карап, сабактарды кантип карап, тапшырмаларды баштапкы деңгээлде кантип аткарыш керек экендигин кыскача айтып өтөбүз. Биз өзүбүздүн логинибиз менен сайтка катталып кирдик дейли. Эгерде биз катталып кире турган болсок, ушундай начало, личный кабинет, мои курсы деген жана башка ушундай коңгуроо, сообщениялардын иконкаларын көрөсүздөр. Анан личный кабинеттен чыгып бул жака мисалы в начало дегенди басасыздар, достор. Начало дегенди бассаңыздар, ылдыйда доступные курсы деген нерсени көрөсүздөр. Анан ал жакта азыркы учурда ошол санарип сабаттуулук боюнча курс бар. Эгер биз мисалы муну басып кире турган болсок, ушул курска четте көрдүңүздөрбү, ушундай меню бар. Бул четте ушул курстун структурасы турат. Мисалы бул жакта көрдүңүздөрбү, биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү бөлүктөр бар экен. Бул аны биз ушул ортоңку бөлүктөн ылдый түшүрүп, бул жакта эмнелер бар экендигин карап өтсөк болот. Мисалы көрдүңүздөрбү, бул жакта курстун мазмунун карай турган болсок, бул жакта ошол кириш сөз бар экен ушул курска, муну дагы көрүшүңүздөр керек сөзсүз. Анан бул жакта мисалы кайсы бир баракчалар бар экен, шилтеме экен да, муну басып кирип, бул жактан көрдүңүздөрбү, программист эмне жумуш кылат деген боюнча видео экен. Ошону дагы Планды программист көрсөңүздөр болот. Бул эми негизинен силердин жалпы санарип сабаттуулугуңарды жогорулатыш үчүн керек болгон курс. Бул жакта ошол интернет жөнүндө, компьютер жөнүндө, жашалма интеллект жөнүндө, жалпы эле IT тармагы жөнүндө айтылган. Анан келиңиздер кайра началога барып, биз ушул HTML CSS курсун карап өтөлүк. Бул курска, достор, мисалы могул курска сиздер катталгандан кийин эле кирип карай берсеңиздер болот. Ал эми HTML CSS курсуна сиздерди атайын ойгонунун администраторлору кошуш керек болчу. Кошо турган болсо, ушул нерсени көрөсүздөр дагы, анан муну басып кире турган болсок, бул жакта дагы көрдүңүздөрбү? Ушундай меню бар, сол жакта. Ал жакта ошол биринчи сабак, экинчи сабак, үчүнчү сабак болуп уланып кете берет. Сиздер ушул курстун жүрүшү менен ушул сабактардын баардыгын кыласыздар. Анан бул жакта мисалы ушул кириш сөз болсо, эң биринчи киргенде кириш сөздү карайсыздар, маанилүү билдирүү деп жазылган тексттерди окуйсуздар. Анан мисалы биринчи сабакка киресиздер дагы. Көрдүңүздөрбү, биякта эмне деп жазылып турган болсо, ошолорду кыласыздар. Мисалы, салам, келечектеги программист. Бул биринчи сабак HTML жөнүндө болот дейт. Агайды кунткой угуп, теманы жакшы түшүнүңүздөр, ийгилик дейт. Кыскасы, бул видеону жандырат экенсиздер дагы, видеону карайт экенсиздер, бирдекени түшүнүшүңүздөр керек экен. Ал жөн видеонун ичинде эмне сөз болуп аткандыгын. Андан ары көрдүңүздөрбү, бул биринчи сабактын ошол баракчасы же болбосо видеосу болду. Анан бул биринчи сабак тест деген бар. Муну басабыз дагы. Башкача айтканда, ар бир сабак сайын сиздер кайсы бир тесттерди өтөсүздөр же болбосо практикалык тапшырмаларды аткарасыздар. Ошондуктан мен тестти басам дагы, попытка теста дегенди басам. Анан бул жакта көрдүңүздөрбү, веб серверде файлдарды бизге кандай жөнөтөт деп, анан муну баса турган болсом, мага ар кандай варианттар сунушталат. Муну басам дагы, следующая страницага барам. Муну дагы таңдайм. Кыскасы, бул биринчи сабакта, эгерде биякта аз көрбөй элебиз, бул үчүнчү суроо экен. Жалпы канча суроо бар экенин билиш үчүн могул жерде көрдүңүздөр, стрелка турат. Ошону боковой панель баса турган болсок, бизге ушундай нерсе көрүнөт. Навигация по тесту деген нерсе. Бул жакта биз көрүп атабыз. Бул биринчи сабактын тестинде 5 суроо бар экен, тест. Биз азыр 5-нчинин 3-үчүсүндө экенбиз. Биринчи менен экинчини өтүп турбуз, ошондуктан булар ушундай кара болуп боелуп калды. Калган бой электерди биз азыр өтүшүбүз керек. Мен кайсы бир ответтерди таңдайм дагы, достор. Жооптор таңдайм. Келиңиздер, бардык 5 суроого тең жооп берейин. Мисалы, HTML жана CSS программалоо тилдери болуп эсептелет дейт, туура эмес деп коелук. Анан тесттин аягына келгенде закончить попытку дейбиз. Анан бизде ушундай нерсе чыгат. Анан биз бул жактан отправить и завершить тест десек болот, эгер биз бардыгын туура кылдык деп эсептесек. Ошону баса турган болсок, завершить тест болот дагы. Эгерде бул тест боло турган болсо, автоматтык түрдө сиздерге дароо эле ответ жөнөткөндөн кийин бул система өзү эле текшерип коет да, мугалим текшербейт. Кайсы ответ туура экен, кайсы жооп туура экен, кайсынысы туура эмес экенин көрсөтөт. Мисалы, могул сарылар менен берилген, мисалы, ваш ответ верный дейт. Верный ответ биз таңдаган ответ экен. Ваш ответ неправильный дейт. Анан туура болгон ответ менен көрсөтүп берет. Кыскасы, бул ушундай тесттерди кылууда ушундай нерселерди көрсөңүздөр болот. Анан өзүңүздөрдүн бааңыздарды, достор, кайра ушул HTML CSS-ке мисалы ушул шилтемени басып, өйдө көтөрүлө турган болсо, көрүңүздөр, оценки деген бар.
Анан бул жактан көрдүңүздөрбү, өзүңөрдүн оценкаңарды, мисалы менин атым Арслан Арсланов, менин атым андай эмес, бирок бул жөн гана мисал үчүн алынган. Биринчи сабактагы тест өтүптүр, анын ичинен мисалы 40 балл алыптыр деп көрсөтүлүп турат. Ушул жактан сиздер ар бир сабак боюнча балдарыңарды алсаңар болот. Кыскасы жалпысынан ушундай өтөт сабак достор. Мисалы биринчи сабакта жөн гана видеону көрө турган болсоңуздар, мисалы 7-чи сабакты же болбосо 8-чи сабакты алып карайлык. 8-чи сабакты баса турган болсоң, көрдүңүздөрбү, бул жакта описаниясында эмне деп турат? Салам, келечектеги программист, 8-чи сабак, HTML документтин негизги түзүмү структурасы дейт. Агайдын артынан кайталап жазыңыздар дейт. Бул жакта мисалы биякта ошол видео сабакта мисалы инструктор кандай код жазып аткан болсо, силер дагы ошол файлдардын баарын ачып, өзүңөрдүн ноутбугуңуздарда коддун баардыгын кайталап жазышыңыздар керек. Анткени бул баягы математикадагыдай эле да. Кийинки сабакта өтүш үчүн мурунку сабактагы код керек болот. Башкача айтканда, кийинки сабак мурунку сабактын та жазылган коддун негизинде уланат да. Ошондуктан сиздер буга өтө маани беришиңиздер керек. Кыскасы киребиз, видеону көрөбүз, анан агайдын артынан кайталайбыз. Мисалы код жазып тамга менен жакшыраак байкалыш үчүн ошонун баардыгын сиздер дагы кайталап жазышыңыздар керек. Мунун аркасынан сиздердин манжаңыздар көнөт. Манжаңыздардын эс тутуму код жазганга ылайыкталып калат. Практика кыласыздар. Практика эң мындай маанилүү нерсе программалоодо. Анан кийинки сабакка барып, ошону түшүнүп, ошол жердеги жазылган коддорду улантыш үчүн сиздер ар бир сабакта жазып жаткан коддорду жазышыңыздар керек артынан кайталап. Кыскасы ушундай достор, көпчүлүк сабактарда жөн гана тесттерди өтөсүздөр достор. Анан кайсы бир жерлерде код жазып, ошол кодду кайсы бир сайттардын жардамы менен аткарышыңыздар керек. Ал боюнча дагы кийин башка видеолордо түшүндүрүп беребиз. Кыскасы бизде Moodle деген окуу платформасы бар экен достор. Ал жакта курстар жүктөлүптүр. Ал жакта мисалы санарип сабаттуулугу боюнча курстар бар экен. Ал жакта жөн гана видеолорду көрүп, IT боюнча кыргыз тилдүү материалдардан ошолор боюнча жакшы таанышасыздар. Ал эми HTML CSS курсунда болсо, кадимкидей баягындай HTML CSS коддорду жазып, веб баракчаларды жазып баштайсыздар.